Саламатсызбы Тилекмет мырза. Мгм. Акыркы окуялар боюнча сүйлөшүп кетели. Эмне болду? Азыркы убакта коопсуздук боюнча кандай? Акыркы ошол коомчулуктун бүйүрүн кызытып аткан окуялар боюнча ушундай болуп кетти. Жана да түз эфир бергем, кичине маалымат. Азыр тынч эле, буюрса коопсуздук жагы дагы жакшы эле каралган. Көңүл бурдук. Жалпы сиздин оюңуз боюнча эмне болду? Окуяга кандай баа бересиз? Окуяга мындай: биздин атайын кызматтардын мени кармап алуу операциясы ишке ашпай калды. Абдан кылдаттык менен даярдалган операция мени Кыргызстанга кармап кетүү боюнча ишке ашпай калды. Мен ушундай баа берем. Себеп дегенде, бул өлкөдөн чыгып кеткенге мүмкүн болбой турган жаран, азыр үстүнө сот иштери болуп аткан Эмил Жамгырчиев бир эмес эки жолу чек арадан эч кандай тоскоолдуксуз кирип чыккандыгы себеп кылсак болот. Анан мени бияктагы өзү убада кылган кишилер жок болуп чыкты, эч кандай кишилер мага калп айтканы билинди. Анан мени кызыктырып, өлкөдө өзгөрүүлөрдү кылабыз, бардык оппозиционерлер менен сүйлөштүм, тыйын керек болуп атат, ушундай булар тыйын берет, ушул сыяктуу эмелер сүйлөштүк. Анан алар ким берет эле тыйынды деп сурасам, эми тилек бир гана шарт коюшту: ошо сен өзүң келмейинче айтпай туралы. Бирок өтө крупный бизнесмендер, аларды сен деле тааныйсың деп эле кыска бүтүрүп койгон. Ошол менен Эмил Жамгырчиевдин сөзүнө ишенип, өлкөдө өзгөрүү болушун алдыга чын эле каалап атат го деп сөзүнө ишенип келгем. Эмил Жамгырчиев соттолуп атканды билгенсиз, туурабы? Маалымат бар болчу. Билгем, соттолуп атканын билгем, маалымат бар болчу. Соттолуп атканын билгем. Көпчүлүк ушундай суроо берип атат. Кантип эле Ташев сабак болбодубу? Кантип эле ишенип ушинтип чыгып кетти Америкадан деп? Ошол Ташев эми ошол сабак болбогон, ошол да эми баягы айрым адамдарды өзүңдөй көрө берет экенсиң, баардык эле адамдардан жамандык күтпөйт экенсиң да. Баардык эле адамдардан жамандык күтпөйт экенсиң. Анан тилекке каршы жыйынтыгы, последствиясы ушундай болуп калат экен. Сиз азыр кандай ойдо калдыңыз? Кандай алдын ала кандай сабак алдыңыз бул окуядан? Эми бул окуядан биринчи атайын кызматы, мени кармаганга эч бир күчүн аябайт экенин, эч кандай каражатты да аябайт экенин көзүм жетти. Баардык күчүн жумшайт экенине көзүм жетти, биринчиден. Экинчиден, бул албетте жашоодогу ар бир жаңылыштык, бул эбегейсиз чоң мектеп болот, чоң сабак. Мен үчүн абдан чоң сабак болду. Адамдарга болгон ишеним мындан ары башкача болот. Себеби мага бир топ эле кыйынчылык алып келип койду да, ушул Эмил Жамалчиевке ишенип кылган кадамдарым. Атайын кызматтар эмнеге сизге мынчалык целый операция кылып ачкан эмне себеби деп ойлойсуз? Эми эң негизги себептердин бири, мен бийликтин саясатына макул эмесмин. Ошол иштерин сындап аткан бирден бир жарандык активисттердин биримин. Ар дайым баймабай тынбай сындап келем. Алардын жакындарын мыйзамсыз иштерин, убадаларын аткарбаганын, жеке менин көз карашымда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы алып барып аткан иштерин мен сындап келем. Мүмкүн ошол эң бир чоң себеп, негизги себеп ошол болуш керек деп ойлойм да. Анын айтып кеттиңиз жарандык активист катары деп. Сиз өзүңүздү ким катары санайсыз? Саясатчысызбы, активист, жарандык активистсизби же блогерсизби? Жок, бизде мындай да, коомдо, биздин өзгөчө коомдо, Кыргызстанда сөзсүз эле мурда министр болгон, чиновник болгон же депутат болгон адамдарды саясатчы дейт. Бирок ошолордун деңгээлинде эле ой жүгүрткөн, мисалы үчүнчү, ошолордун деңгээлинде эле маалыматы бар адамдар саясат, мурда мамлекеттик кызматты ээлеген эмес болсо же депутат болгон эмес болсо, аларды активисттердин катарына чыгарып коет да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө дагы саясатчылардын айрымдары активист. Саясатчылардын айрымдары активист. Ал эми активисттердин жалпысынан баарын уже саясат жөнүндө сөз кылып, саясат менен ошол
ар дайым алектенип, активдүү катышып, баардык өлкөдөгү социалдыкпы, экономикалыкпы кандай гана суроо болбосун, маселе болбосун өзү активдүү өзүнүн пикирин билдирип жүрсө, сунушу бар болсо, мен ойлойм ошол адамдардын баардыгы эле саясатчы деп ойлойм да. Анан саясатчы десе мына өзүнчө бөлүп карап, анын мындай бир жогорулатыштын кереги жок дейм да. Менин оюм боюнча саясатчы бул баягы бийликке отурам, бийлик үчүн күрөшөм деген адамдар саясатчы болот да. Политик деген бийликке келип өзүнүн программасы бар, өзүнүн максаттары бар, бийликке келип эмне кылган амбициясы бул бийликке отуруш. Мен мисалы журналистмин, мен саясатчы болгум келбейт, себеби бийликке отургум дагы келбейт да. Мен өзүм максатым бар, өзүм милдетим бар элдин алдында журналист катары, иликтөөчү журналист катары. Жок, өзүмдү азыр саясатчы деп элестете албайм, азырынча эрте. Эгерде сиздин айткандарыңызга таяна турган болсок, мен азыр жарандык активист катары гана эле баардык нерсени айтып келатам, өзүмдүн пикиримди. Бирок эгерде ошондой жагдай жаралып калса, мүмкүн бир учурда өкмөтпү, бийликпи, элби ишеним көрсөтүп же депутат кылып же бир кызмат кое турган болсо, мен баягы актангандай болбойм, мен эчтеке кызматка барбайм, иштебейм депчи. Эгерде ошондой жагдай жаралып ишеним көрсөтүп калса, буга чейин сүйлөп жүрдүң эми өзүң иш жүзүндө көрсөт деген бир жагдай болуп калса, мен кызматка барам. Жок, андай жагдай жаралбаса, мен өзүм талашып бир кызмат үчүн атайын бир жан үрөп мындай аракеттер кылып андай кылбайм да. Негизи сиз башынан баштап Садыр Жапаровду колдоп жүргөнсүз деп айтылат да. Садыр Жапаров Кыргызстанга келип, жаңылбасам 2017 чейин чек арада чет өлкөдө жүргөндө дагы байырма сүйлөштүрчүмүн, колдоочусу катары. Колдоочумун, бир партиясына мүчө эмес болчумун, мекенчил эмес болчумун, болгону жаран катары колдоп жүрчүмүн. Келип камалгандан кийин дагы бир нече ирет сотторуна баргам, катышып жүргөм, колдоп жүргөм, түрмөдө отурганда дагы ар дайым байланышта болуп сүйлөшүп жүргөм. Анан 2020 жылы өлкөдө бийлик алмашып, 5 октябрда төңкөрүш болду. Мен 6 октябрда жолуктум Садыр Жапаровго Достук мейманканасына. Мени кабыл алды, экөөбүз кабинетте отуруп сүйлөшкөндө ал мага айтты: ошол СЭС Бишкек деген бар, ошол жакты сен барып азыр балдарың менен басып албайсыңбы? Ошол жакта ээлеп кал, мен кагаздарын тууралап коем, буйрук чыгарып коем, сен ошол жакта кызмат аркалай бер, балдарыңа да жумуш бер ошол жактан деди. Анан мен ошол жерден, ошол күндөн баштап мындай бул бийлик менен иштешип же Садыр Жапаровдун тарапташы болбой калдым. Ошол сааттан баштап мен Садыр Жапаровдун тарапташы болбой калдым. Себеби ал түрмөдө отурганда мага берген, айтып аткан сөздөрү, алдына койгон максаттары башкача болчу да. Башкача сөздөрдү айтчу. Анан бул мени мындай мыйзамсыз иш аракетке түрткөндө мен ошол күндөн баштап тарапташы болбой калдым. Анан дагы бир себеп, мен саясатка аралашпай эле коеюн, бул өзүмдүн ишимди кылайын деп жүргөм, жакшы эле ошол төңкөрүштөн кийин. Анан президенттик жарыш, гонка башталды. Талапкерлер өзүнүн үгүт ишин баштаганда Садыр Жапаровдун ардынга барып 7 тонн сатыш керек. Мындай дословно сөзмө сөз айтканда чекесинен кертип алып, казып алып, аны ташып сатыш керек. Ошондо биз экономикасы көтөрүлөт деген сөзүн программасынан угуп алып, ошол күндөн баштап мен Садыр Жапаровго каршы боло баштадым саясатына. Негизи СЭСге Андан алганга макул болбодуңузбу? Барган жоксузбу анда? жок, сезге макул болгон жокмун. Мага Садыр Жапаровдун атынан бир нече ирет кызмат сунушталган. Мен биринчи камалып үй камагына чыккандан кийин Курманкул Зулушев ген прокуратурага чакырып жолуккан, ал да кызмат сунуштаган. Доскул Бекмурзаев деген энергетика министри болгон. Ал дагы бир нече ирет менин көзүмчө Садыр Жапаровго чалып кызмат сунуштаган. Алардын баарынан баш тартканбыз. Андан башка дагы саясатчылар аркылуу, өзүнүн тарапташтары аркылуу бир нече ирет кызмат сунушталган мага. Бирок мен Садыр Жапаровдун командасында иштегенге эмнегедир кабылым болгон жок. Бул баягы Кемпир-Абад боюнча иши. Ошондо баягы итальянский ресторанда кошо отуруп, баардыгы камалгандан кийин Шаменов Москвада болгондо сиз дагы ошол жакта болгонсуз. Аларды дагы ошо Москвадан алып келгенде сизди кармап алыптыр деп айтып атышат да. Ошол окуяга айтып бере аласызбы?
Эмнегедир бардыгын камаса, сизди камабай калган? 2022 жылдын октябрь айында, 22 жаңылбасам октябрда ошол Каса Итальяна кафенида чогулуш болгон. Ал жакта эч нерсе жаап жашыра турган эч нерсе болгон эмес, баарыбыз эле ачык сүйлөшкөнбүз. Ал чогулуш болгон күнү кечинде мен бир адамдарга жолукканы Казакстанга бармакмын. Ошол күнү түнү менен мен ал биздин камаларыбызды, ошол кемпир абакчылардын камалары тууралуу эч жакта эч кандай сөз жок болчу да. Анан мен Казакстанга чыгып, аэропортко жетип, Алматыдан Астанага учушум керек болчу. Алматыдан Wi-Fi'ди кошсом, адвокатым чалып калды. Кыргызстанга келбе, ушундай көчөкү силер чогулушкан, чогулган жарандардын баарынын үйүндө тинтүү болуп атат. Азырынча деп ушундай маалымат берди. Каяктасың деп ушундай сырттамын десем, келбей тур деди. Мен Астанага учуп бардым. Жолукчу кишилерге мен жолуксам, самолеттон түшсөм эле алар айтты, баарына 48 сааттан арест берди. 48 сааттан камап койду. Эми барбай эле кой Кыргызстанга, жүрү биз менен кеттик Москвага деди. Макул деп Москвага бардым. Аяктан сиз атап өткөн Орозайым, Илгиз, дагы бир нече ирет жарандарга жолуктум. Аяктан видео кайрылууларды кылып аттык. Анан мен айттым, бул жак коопсуз эмес, башка өлкөгө чыгып кетели, мүмкүн Грузияга баралы. Бул жак берип коет деп мен сунуш кылдым. Илгиз, Орозайымдаргачы. Анан алар баш тартты, Москва бербейт деп туруп калышты. Макул деп мен анда Москвадан чыгып алып кеттим. Россиянын аймагын таштап, андан ары башка өлкөлөргө учуп кеттим. Ошого байланыштуу мен учуп кеткенден кийин ал жакта Кыргызстандын суранычы боюнча Шаменов менен Орозайымды кармап кетишти. Ошо Анан мен ойлойм, эгер кармап кармап кеткенде менин эгерде бир кандайдыр бир тиешем болсо, бүгүнкү күнү баардыгы эркин жүрөт, бош жүрөт. Камакта деле отурганда мүмкүн, камакта отурганда киши аябай ызалуу болот да, ызаланат. Ошондо эле мүмкүн кат аркылуу же адвокат аркылуу бир массалык маалымат каражаттарына жарыя кылып, менден күмөн шек санап жатканын же бир кандайдыр бир жагдайларды айтышмак го деген ойдомун. Анан кемпир абакчылар деле бүгүн баары эркиндикте жүрөт, көбүнчөсү менен жакшы мамиледемин бүгүнкү күнгө чейин. Буга чейин эмгиче ачыкталып, алар мени ачыктап айтып, биз ошол тилектин айынан камалдык деп эмгиче мен ойлойм алардын оозунан бир сөз чыкмак го депчи. ошондо Оразайым менен Илгиз Шаменовду кармаганда Москвада жок болчуңуз сиз? Жок, мен Москвада жок болчумун. Мен кеткенден кийин бир адам кармады. Ошондон Сурооңуз бери кайталап Кыргызстанга кайткан жоксуз? Жок, ошондон бери Кыргызстанга кайта элекмин. Эми бул баягы кемпир абакчылар камалганда алардын боштоомдугун талап кылып, жакындары биздин ИИМ министрлигинин астына, МВДнын астына митинг кылып чыкканда, ошол жактан ИИМ кызматкери маалымат берип атып, баланча адам камалды, 20 канча адам камалды, бир экөөсү үй камагына чыкты, анан бирөөсүнө издөө жарыяланды деп айткан сөзү эсимде. Анан мен алар менен чогуу бирдей эле отурсам, анан кантип, анан кайра Москвага барып, Орозайым, Нарматова, Илгиз Шаменовдорго жолуксам, алардын баарына иш козголуп атса, анан кантип мага иш козголбойт деген ой келди да, мага деле иш козголбош керек депчи. Чогуу эле отурдук, чогуу эле сүйлөп аттык. Анан таптакыр мага иш козголгон жок деген маалымат жок. Тескерисинче ошол кемпир абакчылардын айрымдарынын айтуусу боюнча мага иш козголгон. Мен баягы кемпир абакчылардын арасын аралаштырбаса дагы иш козгошкон да мага дагы. Себеби мен тууралуу көптөгөн суроолорду беришкен. Сүйлөгөн дагы чыккан, андан сырткары баягы жазылып, силер үчөөңөр сүйлөшкөн дагы бар. Ошо боюнча айтып кетесизби? Бул окуя ошол 1 жыл мурун так ушул маалда болуп аткан, биз сүйлөшүп атканбыз. Өзүңөр эсиңерде болсо керек, Ташов камакта болчу ал учурда. Ошол мыйзамсыз үй курган, мыйзамсыз жерге үй салган, көп кабаттуу үйлөрдү курган деген берене коюлуп, камакта болчу. Анан ал камактан Болот Байысов деген жаран менен таанышкан. Болот Байысов экөөбүз бири бирибизди таанычубуз сыртыбыздан.
Анан бул жактан дагы ошол акыры Болот Байысов үчөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү жаздырган жаран дагы ошол. Анан ал ошол жанагы сексот секретный сотрудник деп айтсак болот анда, себеп дегенде ошол жаздырып баардык маалыматтарды ал жака берип турган, алардын кызматында иштеп турган. Бул боюнча акыркы сиз Ташев боюнча аудио билдирүү аудиосун чыгарганда аякта да Байысов тууралуу айтылат. Анан бул экөөнүн ортосунда эмне сөз болгонун билбейм. Ошол Байысов аркылуу кылтакка илишкен Ташевди. Байысов аркылуу Ташев Байысовго ишенип мага байланышка чыккан да. Ал связной болуп ортодо үчөөбүз ар дайым сүйлөшүп турганбыз. Окуя ушундайынан өңүт алган да. Макул, бирок ал жерде дагы акча жөнүндө сөз болуп атат. Эмил Жамгырчиев деле акча сунуштап, булар деле акча сунуштап. Акчаны Эмил Жамгырчиевге келсек, ал акчаны өзү сунуштаган. Жамгырчиев өзү сунуштаган акчаны, себеби расходторго керек болот, мен спонсорлордон алдым деп сунуштаган. Ал эми Ташевдин учурунда болсо мен өзүм сурагам. Себеби анда дагы биздин планыбызда мен учуп келишим бар болчу да. Анан расходтор бар, билет бар, үй бүлө бар, сөздүн ачыгын айтканда. Ошол каражаттар, мен өзүм бизнесмен эмесмин, чечкен ашыкча акчам жок. Анан мен эгерде биз пландап аткан нерселер ишке ашып кетсе, мен президент болбойм, мисалы үчүнчү. Алар айрымдардын өздөрүнүн амбициялары бар, мисалы үчүн. Анан мен эмнеге өзүмдө мисалы үчүн эч нерсе жок болсо, ашыкча каражатым жок болсо, анан Ташевден сөздүн ачыгы мен акча сурагам. Билетке акча бер, ар бир баскан турган гостиницаны, ар бир кыймыл аракет каражатка келип такылгандыктан ошол расходторго деп сураган болчумун. Ал жерде дагы куту ушундай схема болчубу, сизди бир жака алып келип алып камаганга аракет кылганы? Аны дагы былтыр ушул ноябрдын айы аягында бир жолу мен Өзбекстанга конушум керек болчу, Ташкентке. Декабрь айдын башында Алматыга конушум керек болчу. Ушундай эмелер болгон, планыбыз бар болчу, анда дагы мен учуп келишим керек болчу. Эмнеге алардын Ташып планы ишке ашпай калды? себеп дегенде мага айрым маалыматтар жетип калды. Ошол Ташевди биздин улуттук коопсуздук кызматы кандайдыр бир таасир этип, кыйноолорго алып, мени кармаштын аракетинде азыр ал барымтада жаткандыгы тууралуу, Ташевдин барымтада УКМКда жаткандыгы тууралуу, барымтада болгондо дагы СИЗОсунда эмес, башка бир штаб квартираларында барымтада жаткандыгы тууралуу маалымат келип калган. Ошого байланыштуу мен баргандан баш тарткам. Анан баш тарткандан кийин ошо видео пайда болду, чыгара башташтылар. Жок, ал баш тарткандан болгон жок. Биякта Ташевдин айтканындай болгон. Ташев кандайдыр бир жол менен алардан качып кеткен. Үйүнө келип туруп, анан качып кетип, ал бир жерге жашынып жатып, эң биринчи ошол жана 100 миллион сомду менден опузалап жатышат деген видео билдирүүсү чыккандан кийин анан бийлик ушундай реакция кылган да, биздин видеону чыгарган. Ошондо азыркы бийлик боюнча кандай оюңуз бар? Эмнеге ушундай куугунтук кылып атат? Эми бул бийлик тарабынан, улуттук коопсуздук тарабынан бир эмес эки жолу ушундай мага мени кармаш аракети болуп жатат. Албетте эми биз бийликтин мен мыйзамсыз деп эсептеген иштерин ар дайым сындап келген үчүн, өлкөдө баягы массалык чогулуштар аркылуу бир кандайдыр бир бийликке таасир этүү планымды жашырбай ачык айтып келатканым үчүн мүмкүн бүгүнкү бийлик мени кармаганга ушундай кызыктар болуп жатат. Рахмат чоң ушундай ачык маегиң үчүн. Ишиңизге ийгилик. Калоо тилегиңиз барбы? Мындай айта турган сөздөрүңүз? Жалпы кыргыз журтчулугуна бар сөзсүз түрдө силердин колдооңорго мен муктажмын. Моралдык жактан мени ушуга чейин колдоп келдиңер, ишенип келдиңер. Ушул мындан ары дагы мен ишеничиңерди актаганга баардык аракетимди жумшайм. Баардык мен кылып аткан аракеттерим, иш чараларым мамлекеттин, элдин кең келечеги, жаркын келечеги жана өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн.
баардыгыңарды да үй бүлөлүк бакыт, иштериңерге ийгилик каалайм. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекти ойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.